Şu bir hikaye aytып берейин жеткенге чейин. Ол токчулук боюнча алхамдулилла азыр биз ушундай барчылык заманда жашайбыз. Тамагыбызды тандап жеп калган заманда жашайбыз да. Биздин кичине эле 30 жыл эле наракты карай турган болсок, тандоого мүмкүн эмес болгон заманда ата-энелерибиз, чоң ата чоң энелерибиз жашады. Азыр бизде ушундай берешендик төгүлгөн молчулук заманда жашап атабыз. Буга шүгүр кылбаган адам бул нашкүр адам дейбиз го бизде. Нашкүр адам болбошубуз керек. Себеп дегенде мен сиздерге азыр могул Жазайырдык Жазира араб туугандардын бир болгон окуясын айтып берейин. Бул окуянын аталышы санак деп аталат. Эсептөө, санак. Ал ачкачылык доорундагы бир хикая. Эки бир тууганынын тирүү калганы айтып берип атат. Ал ошол эки бир тууган агасы, анан карындашы экөө. Ал айтат, биз мурда ушундай ачкачылык заманында жашаганбыз. Жегенге эч нерсебиз жок эле. Жегенге эч нерсебиз жок эле. Анан апам карындашым экөөбүздү кечинде уктаткан кезде, жаткызган кезде асманда жылдыздарды санап жүрөт. 1, 2, 3 деп курсагыбыз ачкалыктан ушу жылдыздарды 1, 2, 3, 4 деп санап жатып уктап калчу элек. Ошондо апам айтчу эле. Апамдан биз апа бизде качан бизде да элдердей нан болот, тамак болот деп сураган кезде апам айтчу эле. Качан силер асмандагы жылдыздарды санап бүтсөңөр, ошондо силерде тамак көп болот, наныңар көп болот деди. Күндөрдүн биринде санакты санап жатып, карындашым ошол уктаган бойдон ойгонбой калды. Анан мен кичине элем дейт, апамдан сурадым дейт. Апа, карындашым кана десем, карындашың жылдыздарды санап бүттү дейт. Чын эле апам айткандай, жанагы эртеси күнү үйүбүзгө адамдар көп келди, нандар келди, тамактар келди, бирок карындашым келбеди дейт. Ошондо мен чыгып элдерге айттым дейт. Туугандар, менин карындашымды кайтарып бергиле. Анын ордуна жылдыздарды мен санаймын дедим дейт. Карындашым экөөбүз жылдыз санайт элек. Ал жылдыз санай албай калды да ошондон бери. Ошондон кийин ошол бир тууган айтат, санагандан мен адашып кетемин деп айтты. 1, 2 карындашым 4 деп ошодон кийин санактан адашам dedi. Бул окуяны айтайын дегенден максат биз азыр шүгүр кылышыбыз керек. Караңыздар, өзүбүздүн жерде эмес, бөтөн жерге келип алып каалагандай тамак жейбиз. Менүүлөрдү тандап жейбиз. Бирок бизди ушул бир тиштен нанга зар болгон туугандарыбыз дагы эле бар. Алар үчүн дуа кылышыбыз керек. Биз бар нерсебизге шүгүр кылышыбыз керек. Ошон үчүн Аллах табарака ва таала бардыгыбызга шүгүр кылуучулукту насип кылсын. Бар адамдарга рахмат айтууну насип кылсын. Жаныбыздагы жакшылык кылып аткан, ихсан кылып аткан ага инелерибизге, бир тууган чоң ата чоң энелерибизге Аллах таала иштерине ийгилик берсин. Тапканына береке берсин. Тапкандары дайым ушундай жакшылык иштерде иштетилсин. Тапканы миң болсун. Аллахтын астына барганда өзүнө коргончу болсун, өзүнө калкан болсун дозок отунан.